Ноокатта эл ичип жаткан ылай сууну атка минерге белек кылышты. 75 жашка чыгып үйлөнүп өзгөчө той берген ата. Сиз менен 18 жолу жолуктук. Бир үй алгансыз, дагы бирөөнү сурап жатасыз. Мер. Көрүнгөндөн калбаган көт акысын албаган деген кеп бар кыргызда. Көрүнгөн менен жүрөт. Эчтеке жок, тасмаясын барын жайып бүтөт, анан ким алат, анан карадалы болбогондо. Ким алат? Баш кадамдын паспортун соцтурмага уруксатсыз жарыялагандарды жазалоо сунушталды. Коомдук транспортто коомдук тартипти бузган аял аныкталды. Эл менен жолугушууга жергиликтүү жетекчилер эмне себептен келбей жатышат. Бишкекте арты менен жүргөн Lexus айдоочусу жазаланмай болду. Сиз менен биз 18 жолу жолугуштук. Сиз бир үй алгансыз. Азыр дагы бир үй сурап атасыз. Менин үйүм сүрүлүп кетти. Азыр битегилер алам. Отурген келем, мына кишиге орун бер. Мына атага орун бер. Жерге той болгондор, элдин жерин, жолдун жегин басып алгандар бар го. Силер үчүн. Sizde ben kodum korkmayan yerim komadı. Aytmayan arzum komadı. Ben de şimdi teyze geçmişinden sorayım. Ben kişiler yaptım, onların gözüne boğdu. Mavlüt Ece, siz menен biz 18 жолу жолугуштук. Сиз бир үй алгансыз. Азыр дагы бир үй сурап атасыз. Аны оценка кылгандан кийин комиссияга белдик, биз жакында карайт. Бир аз күтүп туруңуз Эже. Айтпадыкпы, жанагы сиздин метр квадрат менен анын метр квадратын салыштырып оценка кылгансыз баалоо чыккандан кийин комиссия карап бир чечим чыгарат. Сиз арыз жазгансыз. Анын баары биздин маалыматыбыз бар Эже. Ичине күтүп туруңуз эми, бир үй алгансыз. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жогорку кеңештин 14-майдагы отурумунда биринчи окууда каралып, жеке маалыматтарды коргоо боюнча агенттиктин директору Кутман Мамыров маалымат берип, жеке жактарга 7500 сом, юридикалык тараптарга 65 000 айып салуу каралып жатканын айтты. Эгерде бирөөнүн уруксаты жок эле паспортунун маалыматтарын идентификация жүргүзө тургандай кылып башка бирөөгө жөнөтсө, мыйзам бузуу болуп эсептелет. Эгер жаран паспортун Инстаграмга өзү чыгарып жатса, ал жалпыга жеткиликтүү маалымат болот жана мыйзам бузуу болбойт, деди Мамыров. Депутат Эльвира Сурабалдиева бул маселени элге туура түшүндүрүү керек деген, анткени башка бирөөнүн документин таап алган жаран аны жакшы ниет менен социалдык тармактарга жарыялаганда жазага иленип калбашы зарыл экенин айтты. Президент шылтоо издебей эл көйгөйүн чечкиле деген соң игнор кылгандарга чара көрүш керек. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги эмнеге эл менен жолугушууга келбеди деп сындады. Ош шаарынын мэри Жанар Акаев эл менен болгон жолугушуу алдында. Шаардык оорукананын жетекчиси эмне үчүн бүгүнкү жыйынга келген жок? Эмне сайт жооп берип койсоңуз, эмне үчүн келген жок? Бул эл менен жолугушуу, эл суроо берип атат, ал өзү жок болуп калат. Кытай Республикасынан элчилер келген болчу, ошолор менен жолугушуу болуп атат. Билесиздерби, аппарат келип атат жакында. 10 партиясы дагы. Ошолор менен жолугушуу. Бул жерде азыр күч органдары турат. Кытай эл республикасынын
элчиси Ош шаарында эмеске тапкаш керек. Эгерде андай болгон болсо, кызмат жоопкерчилигин карайбыз. Элчиси эмес, жолугушу. Мындай договор түзгөн жолугушу. Бишкекте арты менен жүргөн Lexus айдоочусу жазаланмай болду. Эреже бузган айдоочунун видеосу соц тармакка тарап кеткен. Жол милициясы текшерүү жүргүзүп, тартип бузган айдоочуга чара көрүлөрүн билдирди. Бишкекте коомдук тартипти бузган аялга чара көрүлдү. Бул тууралуу 1-май райондук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык окуя 11-майда болгон. Аял автобуста жүргөнчүлөрдүн көзүнчө ооз калгыс сөздөр менен сөгүнгөн. Натыйжада 49 жаштагы аялга майда бейбаштык менен протокол түзүлүп, материалдар сотко жиберилген. Окууга жеткен көйгөйдү бийликке жеткирүүнүн өзгөчө ыкмасы ушундай. Эми көңүл бурулса керек. Токаттын Көкжар айылынын тургуну эл ылай суу кечип жатканын айтып арызданышты. Ал мурда Камшек Ташиев келгенде да, жакында Садыр Жапаров барганда дагы түшүрлөр чогулуп алып, чыныгы көйгөйдү айттырышкан эмес деди. Oturgen köyüne mına siz korun ver. Mına ata korun ver deyim atağa. Ne ne düşündü bu? Tor bulay. Tor bulay. Kuda ayaklarına sorun verin onlara. Taksinin бармайсың ama отырулар. Бул видео туугандар жерге той болгондор, элдин жерин, жолдун жегин басылгандар бар. Силер үчүн баалыбыздын келе турган жерибиз 2 метр жер. Каяка жанталашабыз, янча жутмабыз. Жерге той болгондор жүрөт болгон ушунда. Көрүнгөн менен жүрөт. Ар кандай жүрөт. Анан тигинден калат, мындан калат, Кыргызда кеп бар көрүнгөндөн калбаган, көт акысын албаган деп келеси бол. Көрүнгөндөн калбаган, көт акысын албаган деген кеп бар Кыргызда. Көрүнгөн менен жүрөт. Эчтекеси жок, тасмаясынын баарын жайып бүтөт, анан ким алат, анан карадалы болбогондо. Ким алат? Татнакай кыз бойдон, татнакай ийрилип, сонун бойдон, тим эле жакшынакай бойдон жүрсүнчү албаганын көрөйүн. Алат, сонун эле алат, тактан көрүп алат. Бабалыкеттин баарын кылып коюп, африз тигини тияка отургузуп, муну бияка отургузуп, сиз татып босотуп коюп жүрүп. Балдарды? Анан ким алат? Азыр балдардын минусу, жигиттердин минусу эмнеде болду? Кам чыгармай албайт. Камчы? Кам чыгармай албайт жигиттер. Келинчектерин бир чапса, артын карабай качып жөнөйт, ажырашыпчы. Айлары деген камчы менен чаап эле, уруп эле. Сонун эле болуп жашап жүрүшпөйбү? Мына түскө чыккан кемпирлер, ошол кемпирлер.